Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле караңгы түндө көчө бойлоп келе жаткан Тесс аттуу кыз менен таанышабыз. Ал Детройтка жакшы жумушка орношууга аракет кылып, эгер сынактан өтүп кеткен болсо, ошол жумушта иштеп баштамак. Азыр болсо кайсы бир райондон атайын кызматчы агенттерге чалып ээлеп койгон үйдү издеп баратат. Ага берилген үйдүн дарегин тапкан соң, жамгыр дагы жаап жаткандыктан үйгө кирүүгө шашылып, кичинекей сейфке ага берилген сыр сөздү терип, бирок ичинде үйдү ачуу үчүн эч кандай ачкыч жок экенин көрөт. Дароо эле эмне кылаарын билбей кызматчы агенттерге чалганга аракет кылып, бирок тилекке каршы эмнегедир аларга байланыша албай коет. Кайрадан келип унаасына отуруп жатып, ошол эле үйдүн бир бөлмөсүнүн жарыгы күйгөнүн көрүп, демек үйдө бирөө бар окшойт деп ойлойт дагы дароо эле үйгө барып эшикти такылдата баштады. Бир аздан соң эле Кит деген бала эшикти ачып, экөө бирин түшүнбөй эле туруп калышат. Көрсө Кит дагы Тесс сыяктуу эле үйдү ижарага алып коюп, бүгүн келип эс алып жаткан болот. Тесс Китке мен да бул үйдү ижарага бүгүн алганмын деп айтып, тиешелүү маалыматтарды көрсөтүп, кичинекей сейфтин сырдык сөзүн дагы айтат. Анда Кит Тесске сыягы бул кызматчылар тараптан кеткен ката болуп калды окшойт. Азыр түн жарымы болуп калды. Башка ижарага ала турган жерди кайдан тапмак элең? Эгер макул болсоң үйгө чогуу түнөй беребиз. Эртең болсо кызматчы агенттерге чалып түшүндүрүп беребиз деп айтат. Жамгыр жаап жаткандыктан Тесс макул болуп үйдө калып, экөө бири жөнүндө кызыгып тааныша башташат. Андан соң кеч болуп баратат деп уктоого камынышып, Кит Тесске сен менин бөлмөмө жатып ал, мен болсо ушул жердеги керебетке эле жатып алам деп коет. Бирок кызыктын баардыгы түндө башталып, Тесс уктап жаткан жеринен кандайдыр бир үндөрдөн улам эле ойгонуп кетти. Көзүн ачып караса, анын бөлмөсүнүн эшиги ачылып калган болот. Таң калган Тесс акырындан сыртка чыгып барып, кире бериш бөлмөдө уктап жаткан Китти көрөт. Ал Китти ойготконго аракет кылып, бирок ал ойгонбой жаткандыктан жанына барып анын денесине тийип жиберсе, Кит бакырып турат. Ты чего? Кит Тесске сен мени аябай коркутуп жибердиң деп айтып, түндө эмне ары бери басып жүрөсүң деп сураса, Тесс Китке менин бөлмөмдүн эшигин сен ачтыңбы деп сурайт. Кит болсо мен ачкан жокмун деп айтып, мен эбактан бери эле ордуман жылбай уктап жатам деп ишендирет. Ошентип эртеси ойгонгон Тесс үйдө Киттин жок экенин көрүп, Киттин жазып таштап кеткен катын окуса, жумуштары менен кеткендигин кечинде келээрин айтып, анан да үйдүн ачкычын кичинекей сейфке салып коюусун сураныптыр. Тесс дагы дароо эле сыртка чыгып унаасын айдап жумушун көздөй жөнөп, түндө караңгы болгондуктан эч нерсе көрүнбөгөнбү айтор. Көрсө бул райондо көбүнчө үйлөр эле кароосуз калган же талкаланган экен. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда, андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Бизге документтин баардык түрлөрү боюнча кайрыла берсеңиз болот. Мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмени текшерүү жана башка кандай гана көйгөй болбосун таза жана ишеничтүү жазап беребиз. WhatsApp ссылканы видеонун баяндамасынан табасыз, же болбосо экрандагы +7 903 107 30 41 номерин терип байланышыңыз. Ошентип Тесс барган жерден бир аялга жолугуп, аны менен болгон маекте жумуш жөнүндө сүйлөшүшөт. Соңунда алар имараттан чыгып баратышып, ал аял Тесстен кайсыл жакта жашап жатасың деп сурайт. Тесстин жашап жаткан жерин укканда ал аял дароо эле Тесске, ал район кылмыштуу кооптуу райондордун бири. Ошондуктан ал жактагы элдердин көбүнчөсү көчүп кетип калышкан деп айтып, өзүңө сак бол, башка эле жака жашабайсыңбы деп айтат. Анда Тесс ал аялга, сиз камсана болбоңуз, мен жалгыз эмесмин, менин кошунам бар деп коет. Кайрадан үйгө келген Тесс унаадан түшүп үйгө кирейин деп жатса эле, алысырактан чыккан бир адам Тесске токто деп кыйкырып эле чуркап жөнөйт. Анда коркуп кеткен Тесс үйгө кирип эшикти бекитип, чындап эле бул кылмыштуу райондон кетпесем болбойт окшойт деп ойлой баштайт. Дароо эле куткаруу кызматына чалып жардам сураса, алар дагы Тесске тыңгылыктуу жооп бербей коюшат. Бирок жанагы сырттан кубалап келген адам бир заматта эле жок болуп кеткендиктен, сыягы кетип калды окшойт деп Тесс дагы тынчтанып калды. Киттин келишин күтүп жатып, зээригип да кеттиби айтор. Үйдүн ар кайсы жагын карап эле жер төлөөнүн да бар экенин билет. Кызыгы жер төлөөгө түшүп, ар нерселерди көрүп кайра чыгайын десе, жер төлөөнүн эшиги жабылып калган болуп, жабылгандан кийин ичинен ачылбайт экен. Үйдүн ачкычын Тесс өзү менен бирге алып жүргөндүктөн, эми Кит үйгө келип калса, ал дагы үйдү ача алмак эмес. Эми эмне кылам деп отурган Тесс ошол жердеги дубалдан чыгып турган арканды көрүп, аны тартып көрсө эле дубал бетинде жаңы каалга пайда болуп ачыла баштайт. Эми Тесс ошол жактагы караңгы бөлмөгө кирүүдөн коркуп бир топко чейин отуруп, акыры коркуусун жеңип кирип көрүүнү чечет да кирип барат. Караңгылык менен баратып бир бөлмөгө туш болуп, жарыкты күйгүзсө эле ал бөлмө
бөлмөдө бир керебет видео камера жана чака турган болот. Дубал бетиндеги канды көргөн Тесс дагы да корко баштап артка качып чыгып, дал ушул мезгилге үйгө Киттин келип калганын көрөт. Тесс жертөлөөнүн терезесин чапкылап жатканда Кит аны көрүп калат да терезени түрткүлөп жатып, кичинекей тешиктен Тесс Китке ачкычты бергенге мүмкүн болот. Үйдө ачып кирген Кит жертөлөөнүн эшигин да ачып, боштондукка чыккан Тесс болсо дароо эле кийимдерин жыйнаштырып, мен бул үйдөн кетемин. Сен дагы бүгүнтөн калбай кетип кал. Бул үй бир башкача экен. Мен жертөлөдөн нары жака кеткен дагы башка бөлмөлөрдү таптым. Сен ал жака түшпөй эле кой, өтө коркунучтуу деп айтып жөнөп жатса эле, Кит Тесстин алдынан тосуп, эмне эле ызы чуу кылып жатасың? Сен кетпей кое тур. Мен дагы жертөлөгө түшүп, ошол бөлмөлөрдү кыдырып өз көзүм менен көрүп чыгайын. Мен дагы сага окшоп жертөлөдө бекилип калбайын деп айтып эле жертөлөгө түшүп кетип калат. Анда Тесс жертөлөгө түшүп кеткен Китти 15 мүнөттөй күтүп, бирок андан дайын жок болуп жаткандыктан жертөлөөнүн эшиги жабылып калбасын деп каалгага отургучту тиреп коет да өзү төмөнгө түшөт. Ал жанагы видео камера турган бөлмөгө чейин кирип келип, бирок кыйкырса дагы Киттен дайын жок. Ал ар жак бер жагын карап, караңгылыкка кеткен дагы бир эшикти таап, Китти издеп караңгы үңкүр менен эле баратты. Бир кезде аны чочутуп Кит пайда болуп, ал Тесске бул жерде бирөө бар экен. Сен каяктан келип калдың? Ошол жактан качып чыгалы деп жатса, күтүлбөгөн жерден кимдир бирөө пайда болот да Китти ошол жерден өлтүрөт. Ал эми биз кийинки көрүнүштө жаш актер бала Эйджи менен таанышабыз. Ал деле өз жашоосун беймарал жашап жүргөн кези болчу. Бирок кесиптештеринин бири аны тузакка салып, Эйджини күнөөлүү кылып көрсөтүп аны сотко берип коюптур. Өзүнүн күнөөлүү эместигин аныктап соттон жеңип чыгуу үчүн Эйджи мыкты адвокатты жалдайын деп юристтерге барып, бирок бул соттон жеңип чыгуу үчүн бир топ чоң суммадагы акча керек экендигин түшүнөт. Ошондо Эйджи дароо эле Детройтка келип, канча жылдан бери ижарага берип жүргөн үйүн тез арада сатмакчы болуп калат. Ошентип акыры үйүнө келген Эйджи үйдүн ачык экенин, жарыктардын жанып турганын көрүп, анан да үйдө башка адамдардын буюмдары турганын көрүп, дароо эле кызматчы агенттерге чалып, менин үйүмдө дагы эле ижарага алгандар жашап жаткан окшойт деп сурайт. Анда кызматчы агенттер үйдүн кардарлары 2 күн мурун эле кетишкен деп коюшат. Кечинде Эйджи шаар жакка чыгып, эски тааныштары менен убакыт өткөрүп келип, эртең менен ойгонот да үйдүн ар жак бер жагын бир ирет карап чыгууну чечти окшойт. Ал жертөлөгө кирип, ал жакта ачылып турган дагы бир эшикти көрүп, ошол караңгы бөлмө менен жүрүп отуруп өңкүргө да жетип, эч кандай коркунучту сезбей эле жертөлөдө ушундай бөлмөлөр бар экенине таң калып басып баратты. Бир кезде ага баягы түрү суук аял кол салып, а дегенче болбой эле үстүндө темир тору бар аңга кулатып салат. Ал эми аңдын ичинен болсо Эйджи баягы коркуп отурган Тессти көрүп, Тесс болсо Эйджиге эгер жашагың келсе үнүңдү чыгарба деп айтат. Ал эми биз кийинки көрүнүштө 1980-жылдагы Детройттун районундагы дал ушул үйдү көрөбүз. Көрсө бул үйдө жашаган адам ушул эле райондогу ар кайсы кыздарды, аялдарды уурдап келип, жанагы жертөлөгө алып кирип өзүнүн эркектик муктаждыктарын бүтүрүп жүргөн болот. Анысы аз келгенсип аларга кылган зомбулугун видео камерага да түшүрүп турган. Өкүнүчтүүсү ал ушул жертөлөөдө кош бойлуу болуп төрөгөн аялдардын балдарына да зомбулук көрсөткөн. Ушундай кыскача кадрlardan кийин биз кайра эле Тесс менен Эйджинин коркуп отурганын көрөбүз. Бир кезде темир тордун үстүнөн түрү суук аял түшүп келе баштайт. Тесс болсо Эйджиге бул бизди өз баласындай кылып асырап алганы жатат. Биз анын балдарынын ролун ойношубуз керек деп айтып, ал эми тигил аял Тесске бөтөлкөгө куюлган сүттү бере баштайт. Андан соң ал сүттөн Эйджиге да берип, бирок Эйджи ичпей койгондуктан Эйджини жогору сүйрөп кетет. Ушул убакыттан пайдаланган Тесс ал жактан качып чыкканга мүмкүн болуп, чуркап жүрүп отуруп жертөлөөнүн үстүнө чыгат да терезесин сындыра баштайт. Ошол жерден тырмышып чыга баштап, арттан кууп келген түрү суук аял аны кармайын деп калганда, баягы күнү аны кубалап коркуткан адам Тессти куткарып кетет. Ал адамдын аты Андреас болуп, көрсө ал түрү суук аял жөнүндө билгендиктен, ошондо эле Тесстин үйгө кирип баратканын көрүп, аны куткарып калганга аракет кылыптыр. Тесс болсо аны кылмышкер деп ойлоп үйгө кирип бекинип алган болчу. Андреас Тесске сен караңгыга калбай бул жактан эртерээк кет, анткени түнкүсүн жанагы аял чыгат деп айтат. Ошентип Андреас Тесске эскертип кетип калып, Тесс болсо полицияларды чакырат да болгон иштин жайын айтып бере баштайт. Бирок полициялар Тесске эч эле ишенишпей, Тессте ачкыч жок болгондуктан ал үйдү да ача албай коюп, полициялар Тесске бул үй сиздики да эмес экен, биз башка бирөөнүн үйүн жөн эле талкалап кире албайбыз деп кетип калышат. Анда Тесс ичкеридеги Эйджини куткарам дедиби айтор, унаага отуруп караңгынын киришин күтөт. Караңгы кирип жанагы түрү суук аял үйдөн чыга келгенде, Тесс аны унаа менен сүзүп салып, өзү кайрадан жертөлөгө кирип Эйджини куткармакчы болот. Бул кезде Эйджи дагы чыкканга аракет кылып жатып, бир бөлмөдөн бир адамды көрүп калып, ал адам узак жылдардан бери эле ушул аялдын туткунубу айтор. Дудук сыяктуу болуп сүйлөбөй эле Эйджиге бир нерселерди көрсөтө берет. Эйджи ал адамга көрсөткөн нерсесин алып келип берип, ал адам болсо ошол жактан тапанчаны таап алат да эле өзүн атып салат.
Анда Эйжи дагы дароо эле ошол тапанчаны алып сыртка чыгуучу жолду издеп келе жатып, Тесс дагы Эйжини издеп төмөн түшүп келе жатканда Эйжи аны тапанча менен атып салат. Албетте ал түрү суук аял экен деп адашып атып алды. Ошентип экөө бирге үйдөн чыгышып, бирок жанагы унаага сүзүлгөн түрү суук аялдын жок экенин көрүшөт. Уна да тыгылып чыкпай калгандыктан алар жөө качып жөнөшүп, жолдон болсо аларды Андреас тосуп алат да өзүнүн баш калкалоочу жайына чакырат. Андреас экөөнө деги бул жерде эмне болуп жатканын түшүндүрүп бергенге аракет кылып, ал Эйжиге бул үй документалдык түрдө сеники болушу мүмкүн. Бирок бул үйдө көп жылдар мурун Фрэнк деген адам жашаган. Бирок анын каракчылык, жырткычтык, зомбулук иштеринин айынан ушундай түрү суук аял үңкүрдө төрөлүп өсүп чоңоюп, ошол жактан чыкпай жашап түшүнүгү таптакыр эле жапайылардай болуп калган. Фрэнк деген адамдын ошондой кылмыштуу иштеринин айынан дагы бул айылдагылардын баардыгы көчүп кетип калышкан деп айтып берет. Аңгыча болбой ошол түрү суук аял чыга келип Андреасты бир көз ирмемде өлтүрүп, андан ары Эйжи менен Тестти кубалап жөнөйт. Түрү суук аялдан кутулуу үчүн экөө жогору чыгып кетишип, бирок түрү суук аял аларды болбой эле таап алып, ошондо Эйжи өзүн куткаруу үчүн Тестти түртүп куулатып жиберет. Тестти өз баласы катары элестете баштаган аял болсо, анын артынан секирип эле кучактап калат. Төмөн жака түшүп келген Эйжи жанагы түрү суук аял Тестти куткарып калганын көрүп, Тестке актанып эле аны тургузуп жатса, түрү суук аял өлбөгөн болуп тура калат да Эйжинин эки көзүн чукуп эле өлтүрүп салат. Ал эми Тесс болсо жана түшүп калган тапанчаны жерден алганга жетишип, түрү суук аялга такап атып өлтүрүп салды. Акыркы кадрларда Тесс ал айылдан аксап чыгып баратканын көрөбүз. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңызга бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.